Assalamualaikum. Elimizge qarap turup. Hoş gelipsizler. Bizden kavarağanızlar için rahmat. Mına bu жактан чыккан суу аябай күчтүү суу чыгат да. Ошо жаман суу чыгат. Ата бабабыз айтып кеткенде аңгы суу деп коет муну. Ошол аңгы суу чыгат. Муну көпүрөктү мынага каратып кургула дегенбиз. Курсаңар. Эмесе курбай эле койгула дегенбиз да. Нугуну буруп кургула дегенбиз. Анан эмесе курбай эле койгула десек, баягылар сен билесиңби, сен себеп билеби дегендей өзүм билем, өзүм коям кылды дагы. Көпүрөктүн турушу мынандай болуп турат да мына азыр. Мына карап көргүлө өзүңөр дагы. Тартсаңыз мынаяктан дагы. Көпүрөктүн турушу суу мындан келет, мындай. Өзүңөр дагы караңгылы. Үстү жактан келет. Оода, мына ташчы өзү негизичи мына таш. Ошо сел мененчи агып кетиш керек эди. Мынча ташчы бу жерде турган эмес. Мынчалык мына кырсык мынчалык көтөрүлгөн эмес. Мына сайыбыз чоң сай болуп кала берген. Сел кетет, сай калат деген бизде болгон. Мына көпүрөк бизге проблема. Азыр эмне кылыш керек бул көпүрөк? Алып салыш керек. Алып основаниясы кашын алсын. Бизге өзүбүз жасап алабыз мындай кылып сай кылыпчы. Бул көпүрөк качан курулган өзү? Былтыр курулган. Жаңы көпүрөгү бул. Жаңы курулган. Краскасы дагы кургай элек. Бөтө биринчи келгендерди дагы тааныйбыз. Берги Нур-Султандар да тааныйбыз. Улар менен байланышта турабыз, кантип атасыздар. Баягы күндө алдыңкы селдерде кичине суу келсе өтүп атты. Мына чоң суу келгенде, мына караң, мына сел кайерге чейин келди. Мына акыбалды караң. Мына жерде мына турган артында дагы не 20 үй бар. Нетен ашып кетсе бияка. Улардан жабыркайт. Онон көрө мына көпүрөктү алсак, биз тынч жашайбыз. Кудай кааласа, мына шуну алып берсин. Бизден сүйлөгөн сөзүбүз жогору жака жетсин. Ишенебиз, Буга чейин силер ошо кайрылдыңарбы акимиятка, губернаторго, айыл өкмөткө? Биринчи биз куруп атканда айтканбыз. Курбай эле койгула мындай көпүрөктү. Десек элдин үнү укпады. Элдин үнү укпады. Бул бирөө келип 2 миллиондук көпүрөк экен деди, бирөө келип 4 миллиондук көпүрөк экен деди. Анан канча миллион болсун 12 миллиондук көпүрөк деп кетти. Бизге ушерп. Мына миллиондогон ушерп. Эл журт бардыгы биягы баткен, биягы Жалал-Абадтан келип атат жардамчылар. Рахмат болуш. Элимден кабайлыңыз. МЧСтин жардамы келдиби? МЧС дагы келди. МЧСтин чоңдору келип, мерде бир катар карап кетишиптир. Бирок аларга дагы рахмат. Бизде пешком калтырбады. Азыр МЧСтин балдары жүрдө көрүнбөй атат го? Кепалар. Олар эртең менен МЧСтин балдары келген менен бир дагы жумуш аткарган жоктор бул жерге келипчи. Бул жерде аткарбай эле мындан объезд жолубуз бар. Сел келгенден кийин объезд жол бул жака өтө албай. Бул жер мындай отдаленный эле калып кетти да бул жерчи. 2022-жылы келген сел, ушундай келген сел, мурунку жылы келген сел. Ушундай алып кеткен үчүн көпүрөктү бузуп кеткен үчүн эски көпүрөктү жаңы көпүрөк керек деп жакшы куруп берет десек, ушул көпүрөктү начар мындай проектиси бул жерди көрбөгөн эле адамдар келип проект кылып туруп сууну нууга салбады да. Жергиликтүү элди уккан жок да. Жергиликтүү эл ушул кандай нукта келет, жылда келет сел көрүп турабыз бизчи. Ушуну карабай туруп эле бизге көңүл бурбай биз айтайлы десек салып койду. Бунун кесепети бизге тийип атат да. Ушул жердеги сайыбыз почти 3,5-4 метр чукурлукта эле. Ошону ордуга келтирбесе булут айланып турат, сел кеп калса кокус. Нар жактан болсо мына жакта 20 ашык үй бар. Ушуну дагы жердин бетинде келип жууп кетиши мүмкүн болуп атат. Ушул жерде айтканыбызда болду, техника жөнөтөбүз, экскаватор келет деген. Ошол экскаваторду күтүп атабыз биз, келбей жатат бүгүнкү күнгө чейин. Азамат Бүгүн уже 4-күн, 4-күн уже кетип атат, 5-күнгө кетип атат. Азамат иним кече сен келип элге мындай кызмат кылып атасыңар, силерге рахмат. Жабыркагандарга акчалай жардам бердиңер. Ошону сүйүнүп, силердин бүгүн келип атканыңарга дагы сүйүнүп, жүгүрүп чыгып силерге айтып атканыбыз, силер жеткирип бергиле ушул бийликтегилерге ушул сөздөрүбүздү. МЧСтин каттарага личный претензиям бар. Ошо менен бету бет сүйлөшкөнгө туура келсе. Иначе мен азыр айтпайм муну. Мына ташты келдиң келген, көрдүңөр мунаны? Она тарткын. Ошо бойдон келген. Мына калып калган. Биринчи селде. Мына экинчи селде кече. Бирок жууп кетти мына көпүрөктү. Астында экскаватор менен козу берди. Мына.
Ошондо суу каяка агып аткан? Биринчи мына суу анадан кетип атыппы же көпүрөк менен кетип атыппы? Бизге селек приключение алып келип берди биздин элгечи. Мына көпүрөктө. Биз силер жеткизип бергиле биздин чоңдорубузга, жогоруда биздин отургандарга. Биздин үнү, элдин үнүнү. Ушу көпүрөктү алып салсын. Срочно алып салсын. Сураначыбыз ошол. Эгер көпүрөктү алып салсачы, мынаны алып салса. Мына турган шагалдар, таштарды суу өзү эле жууп алып кетет. Алсын, кесип алабы, бүтүн алып кетеби, алып кетсин. Негизи азыр серке сепети болду. Мыйзамыбызда дагы Конституцияда жазылган эң жогорку бийлик эл депчи. Биздин суранарыбыз силерге рахмат келип ушул эмени бийликтегилерге жеткирип атасыңар. Бийликтегилерден суранарыбыз ушундай чоң кесепет болгондо келип туруп жардам бериш. Мына айткандай саат 11 болуп атат, 4-күн кетип атат. Бир техникасы жок. Эл өзү мына тазалап атабыз. Бийликтегилер келгиле. Тазалашып ордуна коюп бергиле мына эмени. Мына кече күнү аким, губернаторлор жүрүштү, мына жерге келиштиби? Пока мен бу жерде 4 күндөн бери бүгүн 5-күн. Акимди бирок тааныбасам керек, көрсөм таанып калышым мүмкүн. Губернаторду да тааныбайм. Менерге келип кеткенин көрбөдүм. Аким менен губернатордун замы келди деп Апшырда көрдүк, бул жерге келген жок. Экөөтөн келген жок, көргөнүбүз жок. Билбейм, биз жокта келип болбосо. Неме кече жаңгы Равшан Рыспаевдин депутаттын ошонун Равшан Рыспаевчы. Рыспаев Равшан. Ошонун немеси депутатыбыздын Помощник Акылбек. жакын жардамчысы келип кетти. Акылбек деген. Ушул сиздер сүйлөгөн, мына ушу баардык элибиз чогулуп жерде сүйлөштүк, бирок сиздердин сүйлөгөн сөзүңүздөрдү жогорку жеткиземин деп алда калып кетти. Мейли эми үмүт кылабыз эми чоңдорго биздин үнүбүз жетип калар деген Ассалому үмүт менен. Алейкум ассалам. Кандайсыз, жакшысызбы? Ассалому алейкум. Кандайсыздар, жакшысызбы? Ассалому алейкум. Кандайсыздар? Проектчи мында салынып калганда бул мында салынганда сеткал туруп өтүп кетпек. Жо ошону акимге, айыл башчыга, Ошондо айтылган, башында айтылган. Силерге шүгүр дебейсиңер, ушу көпүрөк салып атканга дейт. Ол сел болушун билбейт алар. Бите мешин ушундай болгон биз проект өзгөртөлбөйбүз деп атпайбы? Мына курушчулар келип. Бизге проект ушундай берген, ушуну менен салабыз. Ошо проектти ким берди өзү? Жогору жактан бирөө чызып кеткен мына жерде 4 адам келди дагычы. Архитекторлор чызса керек. Бизди уккан жок. Эч кимди уккан эмес, бите мешин житизден укуш керек да ката бе. Селдин атууга карап салчу. Бул эми чоң сай буягычы. Ошонун сел түшөт. Мында жан бул жагандачы. Алып кет. Болсо бизде мындай мурун мында бай эле болчу да. Өзүңөр дагы мына карап көрсөңөр көпүрөктүн мындай ооз суу келе турган жагы каякта турат? Жамбашта турат экен. Суу мынактан келеби? Дурака ясно да, муну карап көргүлө. Сен мынактан келсе боковойдой. Короче, проектировщик, строительдер, гангребаштар окшойт да? Строительдер келип айтты. Бизге кагазды берди, ошондой кыламын деди. Проект кылыш керек да. Алар оякта отуруп алып эле өздөрүнчө проект. Мост кылабыз деп. Тура эмес бугун. Муну атууну эч ким келип караган эмес. Эл айтса, Биз ар бирибиз келип же кокубай эле койгула. Бар кетип калса куруп берди да. Мунаны келип алып кетсин. Бүтүн алып кетеби, кесип кетеби, алып кетсин. Бузуп эле ташасын, бизге көпүрөгүн кереги жок. Эми үмүт кылабыз, Акылбек Үсөнбекович күнүбүз жетип калар, а? Жетет, Кудай кааласа. Жетип калар, а? Кече вертолетте келгенде көрүп кеттим деди го көпүрөктү. Көпүрөк өзү турат деп айтты. Өзү келди буяка? Жок, о вертолетте кетти. Буяка келип басмады өзү? Жок, бу жерге эч ким. Вертолетте келип бардыгын көрүп кетти. Бирок айтты го, бир көпүрөк өзү каптыр, сел айланып өтүп кеттир деди. Ошо көпүрөк ушул. Ситуация оор, но стабильный. Элимден кабайлы. Чындыгында эле элди башкарам дегендер өтүктү кийип мындай мезгилде аралашып жүрүш керек да. Туура. Акими, губернатору, министри келип туруп ушул жерден уктап түнү күнү дегенде иштетип элди чогултуп кетпей коюш керек. Бүткүчөчү. Элимден кабайлы, элимден. Билгенибиз ошол илгертен ушундай директор болобу, район башчылары болобу ушинтип иштеп келген. Ушундай жакшы уюштуруп иштегенде тез бүтөт иштер. Мындай көрүнүштөр болбой жатат да. Кана аким, кана губернатор, кана министрлерди бизге көрбөй атабыз олордучу. Эл келип атат, элге ыраазыбыз, эл өзүбүздүн эл келип атат, сырттагы коңшу айыл өкмөттөрдөн келип жабыркагандарга акчалай жардам берип, элге айланса болот, ыраазыбыз элгечи. Бирок Мекендештер, мана азыркы көргөн кайрылууну, видеону бөлүшүп коюңуздар.
сос тармактардан Акылбек Усенбековичке, биздин президентибизге биздин үнүбүз жетсин. Мына Ноокаттын эли ушундай наразы болуп турушат. Апшыр атанын эли, Ноокат району Апшыр ата, мына Кулатов эли бүт наразы болуп турушат мынактачы. Мына көпүрөк бизге керек эмес. Алсын, алып кет. Аракет кылабыз, үмүт кылайлы, жетип калсын үмүтүбүз. Рахмат. Рахмат. Сиздерге да рахмат. Рахмат кейиңерибиз. Эми Аман рахмат болгула. кылабыз биз Рахмат. бийликтегилерден. Жаныбым. Айтырым. Мынау турганчы, мынау ичи чукур сайда сел агып атты толо. Мына масса токтоп калгандан кийинчи шарт токтоп калды. Баары эле көпүрөккө токтоп калган. Мына массасы бардыгы шарт токтоп калды. Түшүнүңөрбү? Токтоп калгандан кийин суу шарт чыгып кетти. Мына судун элети мына көрдүңбү? Мына үйгө кирди. Су киргенде мен бир тууган акам болот. Бу кишини давай дедим, эвакуация кылдым. Турчу, жүрө дедим. Мынадан нары кетти досун үйгө. Туугандар, мына ойке баргындагы карама жерде көчөндө. Эл жашайт мынчы де дагы. Азыр дагы шого окшош суу кесечи, бардыгы жууп кетет. Мынадан нары өтүп кетет ошо. Ананы алыш керек. Анан кийин алып туруп биринчи алып туруп. Анан кийин экскаватор менен тазалап чыгыш керек. Биринчи көпүрөктү алсын. Булар мынаны алып койгон болсочу таштап атып кетип калат көпүрөктү. Köprüktü alıp anam bunu alsın. Көпүрөктү алып турушмасы. Şu bögep kaldı şunu. Bana kaydı. Биз селдин бойда жашайбыз үйдө үчүн. Шого дарыянын бойда. Бизге жер бериш керек да. Ошондо көчүп кетебиз бизчи. Айыл өкмөткө кайрылдыңарбы? Кайрылып атабыз. Эмне деп атышат? Майлы Жер болуптур жок дейт, деп машина эле сел эме болгондо болуптур дейт дагы, барсаң анан кийин эмне болот? Жок деп. Жер жок деп койду. Жер жок дейт. Көчүп кетесиңби деп жер берсем, мына десең, эмне болот? Жок, жерди бербейт. Жерден көчүп кетсең жер беребиз дейт. Жер берсе кантип көчөбүз? Кандай дейт. Жерди бербей туруп бирок көчүп кеттиңер. Көчүп кетесиңби дейт, жер берсек. Жерди бериң, көчүп кетебиз десең, көчөсүн онда дейт. Жер берүү ошон нитө сүйлөйт да. Туура эмес сүйлөйт. Айыл өкмөттөр полный келет. Немелер келип көрөт дагы. Бопту беребиз дейт да. Канча жолу бардык, берген жок вообще эле. Бир жолу эми үйдү алып кеткенде ошондо берет окшойт, ошондо көчүп чыгабыз. Үйдү алып кетсе. Ошо бизге кайрылганыбыз жер берсе көчүп чыксак жакшы болот эди. Урматтуу президент, бизге жер бериңиздер. Жер жок. Канча жылдан бери сел келет. Жер бербейт айыл өкмөт. Ар селкегенде кайрылабыз, жер бербейт. Телевизордан Акылбек Үсөнүч, Акылбек Үсөнүч эле чырайлуу кылып МЧСтин мактап, таза суулар берилип атат. Мындай болуп атат. Ел бекем көз деди. Элимден кабайын деп баяда айткам да. Бирок көпчүлүк МЧСлерчи кол чөнтөккө салып алып, жолдун чекесинде асфальттачы таштап жүрдү. Менин үкөлөрүм, бир туугандарым, бардыгыбыз бир атанын балдарыбыз, ошолор бел курчободочу издеп жүрдү. Ылайга кирип майеттен болуп. 4 күндөн бери балдар жүрөт. Өздөрүнүн машинасына саларга куюп. Бизге куюп берер экен деп. Оякта чики-пики болуп атат, бар жок кагаз бетте да. Анан бир жерин айтты. Акылбек Жапаров. МЧСтен сууду алып барып, таза суулар жөн агып атат деди. Ол келген машинасынын мысы дагы жок, суунун сысы дагы жок. Мына буягы төмөйүн, буягы ынтымак, кайрагач, бел таза суу алып келип атат. Элдер өздөрү алып келди. Төлөс алып келип атат, жердин тагынан өздөрү чыгарган суу. Ошо сууду алып келип атат. Рахмат. Аллага бейсеп шүгүр. Элимден кабайын деп айтам бери айттым, а? Шуну жеткизип койгула. Ошо киши жакшылап угуп алсын. Ишенбесеңер карагыла, машинасы барбы? МЧС деген машина жүрөбү? Жок. Суудун сыйам жок. Башкасы жок. Эл өзү аракетте, шадака шурак, портерлерди алып келип, биз мынакта жанагы туруптарды издеп жүрсөк, ояктан жардам, гуманитарный помощь келип, эл бир пакет, бир сумка кылып алып келиптир. Рахмат, элимден кабайын. Элибиз өзүбүздүн элибизге жардам бериптир да. Өзүмдөн элимден кабайын. Вообще жөн элимден кабайын. Ооба. Мына жогорудагы форма кийгендер бул адам катары эле экен. Биз сонтип эсептеп калдык. Мен мына жерде жүрдүм. Бияка саларга ташыдым экскаваторга. Жамыр жаагандан тартып, машеттер ушундай эс алганда. Абсуратада кап кетти дегенде,
Baturkan traktorunu alıp aldıma salıp vardım. Özünün canıdan salarga koyat daima. Keçege de dağı şunday oldu. Oşo kişilerçi mayetke daim emçesi bir 5 tonnalık açı 1 tonna salarga koyup koyuşayıkta men Baturkan meşeğini aldılar. Daim işleydi o. Pulatif ayıl hökümeti geçen internetten gördük ko. Salarga Nerede? bar, men Salarga berem. var çok bırak var. Var salarga. Yok jetmeydi sizlerge. Yok jeti otat. Ey bayağıday situasiyada çok olup kalıp da. Var. Bu yaka barış gerek. Kayaktan barasın. Bar yok, cavuk, yol yok. Oşonun için uşu etki alıp koyuş gerek. Absıratan özü geçeyin yol salı vardı. Biz varıp jetkende. Ekskavator jetti. Ben maaşlayım ötölmeye kaldı. Pişkom kelatkan, birinci peşkom kelatkanlardı evakuasiyaga biz alıp geldik de. Bala çakası menen, mına mayda çuydası menen. Kalistan kekemiz, Özbekistan'dan kekemiz degenler kelmiş. Bunu mınday eken bilbedik dedi. Emi Ali açığım köp ketdi, aytı verdim. Ayta turgan söz köp. Ayta turgan söz köp, ha? MTS'nin ministrinin özüge ayta turgan sözlerim var. Mınday Buyursa emi. betme bet turganda aytayın. Buyursa emi Akılbek Hüseyin kichke bizdin ünübüz jetip kalar, ha? Nimege o postacı, nege balдар taş menen ayındagi paşaktap koydu. MTS'nin maşinesini mi? Oşo situasiya şonday. Balдар mayetteçi ılayga bel kurçap alıp iştep atsaçı fonuga kelip suratga түшүп атат. Ey, ne кылтасыңар dese biz dokumentasiyaga дейт отчетко кылышыбыз керек де. Mayette жүргөн балдардын ачуу раса келди. Анан көтөгө бир тек куу берди. Биринчи келгендерди. Ошо машинесин пачактаган чын ошол, элдер бардык айтты. Бирок машинесин пачактады. Пачакталып путун дебелеп кетти. Bir баланын putun devlep ketти Ошо уктук, путун ha? дебелеп кеткенде мушу менен бир коюптур. Ошондой. Мен жанагы МЧСтин каттасы менен сүйлөшкүм келет да. Ошол эле. Ошону чакырайлы эми, келсин эми буяка, ha? Kesin. Пожалуйста, чыгыргыла. Мындай бетме-бет сүйлөшкөн жакшы болот да. Урматтуу министр МЧС, сизге кайрылабыз. Мына карапайым элибиз ушундай наразы болду да сизге. Kesin bu yerге. Келип бир эл менен жолугуп кеттиңиz. Элдин көгөнүн бир угуп кеттиңиz. Кабинетте оппак кагазда бизди мынау жаратканыбыз бир жарандарым отурган эмес. Ондай ондан көрө биз пешенеттер кылган жакшы. Ошентип кагазды эле мынтип таза кагаз барабы, кандай кагаз барат, колду коет дагынчы. Баягы айлык көтөрүлүп калды, беттери тунуп калды олордунчу. Курсак ток, үстү бүтүн. Иш результат нету деп коет. Жок, результат жок. Мен ачуу яман келип атат. Батыр деген эксплуататорчу баланын үйгө постоянныйга 1 тонна саларка обязательно коюп койсун деген сөздү киргизип койгула. Болду. Ошол. Чыгарабыз. Макул. Сабыр кылыңыздар эми. Анан жанагы неме дедим го, Акылбек Жапаровдун таза суулары билбейм, каякта, может, шаарларда жүрөбү, же бир жерде түш көрүп эметип калдыбы, адашып калдыбы. МЧСтин машинасы келди, суу алып келдиби? Алып келди? МЧСтин машинасы Маргайылда мына Үч Коргон Кизилкиядан келип атат, портерлер. Портерде келди. Только портерлер. Элдер өздөрү алып Эл келди. өзү. Бизге ошондо келип Жок атат. жогондо машинасыга жүктөп алып, өздөрү казан кудуктан суу алып келип атат. Кайнатып ичиңиздер деп. Рахмат элибизге. Рахмат Элибизге рахмат. Элимден кабайын. Элден Биз калбайлы. бирок экиге бөлүнүп эле калыппыз. Уластагылар менен эл. Карапайым эл. Кече көрүндү. Да чөнтөккө салып алып, МЧСтин балдар жүрөт да. Камерага тарташат, болотого түшө калат. Эй, жакшы эмеси? Только пиарга иштеп атат. Кагаз менен иштетип атат. Болду, сүйлөштүк. Тынч болгула.